Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Rasulillah. Barыңыздарга Allah Taalанын salamı жана тынчтыгы болсун. Пайгамбарыбыз sallallahu aleyhi ve sellem'in zamanında жашап өткөн, Пайгамбарыбыздын үгүт насаатын, талим тарбиясын алган сахабия аялдар тууралуу айтылган окуялардын арасында ушул сахабия аялдын окуясы айтылат. Анда сахабия аял өзүнүн өмүр жолдошунун мунафыктардын катарына кирип қалбады бекен деген тынсызданганы айтылат. Бул сахабия аял өзүнүн үй бүлөсүндө өмүр жолдошунун эч кандай нерсесин турмуш тиричилигинен даттанбайт. Балким бир гана нерсеси жолдошунун ден соолугунун таза болгону, эч качан оорубагандыгы тынсыздандырат. Себеби Алла Таала өзү жакшы көргөн бенделерин, Алла Таала момун мусулмандарды оору менен сынап турат. Ал эми бул сахабия аялдын өмүр жолдошу көптөн бери оорубаганы, аны жолдошунун мунафыктардын катарына кирип калбады экен деп өтө коркуп, тынсызданат. Күндөрдүн биринде жолдошуна айтып, ушул нерсени Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламга барып айтайлы деп жөнөшөт. Жолдо бара жатып, жанагы сахаби жолдо жыгылып, катуураак жыгылып, ушул бир жеринин жарадар болгонунан аябай каттык ооруп кыйналат. Анан ошол жерден сахабия аял токтоп, Аллага шүгүр, менин жолдошумду дагы Алла Таала оору менен сынады деп кайра жолдон кайтышат. Бул жерде кээ бир адамдар бар, өзүнүн ден соолугун, жакшылыгын, же болбосо Алла Таала ошол адамга ооруну сыноо кылып бербегендигин, бул жакшы жак эмес, балким ал адамга ошол ден соолуктун берилгени сыноо экенин жакшы аңдап жетиши керек болот. Ар дайым Алла Таала өзү сүйгөн бенделерди ар кандай кыйынчылыктарда, ошолордун арасында өзгөчө ден соолук оору менен көптөгөн бенделерин Алла Таала сынап турат. Эч качан оору башыңызга түшкөндө кайгырбаңыз. Ар бир секундасына ооруган адамдын Алла Таала күнөөлөрүн кечирет. Албетте бул жерде Алла Таала ошол берген ооруга сабыр кылып, шүгүр кылып, ибадаттарын так аткарып, дааратта мүмкүн болушунча дааратта болуп, Алла Тааланы көп зикир кылган сайын, Алла Таала ошол бенденин күнөөлөрүн кечирип, ошол оорусу менен даражасын бийик кылып коет. Алла Таала баарыбызды ден соолукта кылган болсун. Алла Таала баарыбызды өзүнүн каарынан, Алла Таала өзүнүн азабынан сактаган болсун. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи таала ва баракатуху.